Саламатсыздарбы? Бизге да кезек келди. Коргонбай Олжосбек, номер 5 Нокат округу. Урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, мошу бул жерде жалпы мамлекеттик масштабтагы, эл аралык мамлекеттер аралыгындагы жумуш иш-чара болуп атат. Бул жердечи калкы 40 миллионго жетип калган, Орто Азиядагы эң чоң курал жагынан, экономикалык жагынан күчтүү мамлекеттердин бири Өзбекстан менен чегара маселелерибизди окончательно чечкен атабыз. Кудай буйрсачы. Ушул моментте Аксы, Алабука, Кадамжай жана башка өзгөндөн башка жерлер бардыгына плюс болду көп жерлердечи. Ошон үчүн менин бир сунушум өзгөн өнүктүрүү фондун түзүп, мисалы жанагы токтогул суу сактагычын курганда жана Кетмен төбө өрөөндөн 28.400 гектар суу жердин астында калган. Ошол сыяктуу эле атайын президенттин указы менен өзгөн өнүктүрүү фондун түзүп, ошол жактан жылына бюджеттен какой-то процент тыйым бөлүнүп, ошол кемпирабадтын жанында жашаган айылдардын инфраструктурасын жана башкасын караганга жардам беришибиз керек. Бул биринчи. Экинчи, биз азыр эми 21-кылымда жашап атабыз. Турцияда мисалы, Турция түндүк Кипрга деңиздин асты менен жана пластиктүү труба менен 100 километр жерге таза суу жеткирип барды. Бул Кемпирабадка куя турган Куршап, Карадария, Жазы, Зергер дарыяларын bir убакыт келет. Эгерде Өзбекстан менен мен ойлойм түбөлүк достук деле болобуз. Жанагы суулардан труба менен башка жетпеген кайрак жерлерибизди өздөштүрүп өзүбүз деле. Кичине ошол өзгөн районуна жакшы эле көңүл бурсак болот деген ой максатты айткым келет. Дагы бир нерсе, Жалал Абад менен Ошко катташ үчүн өзгөндү Кемпирабадты айламастан мына Ханабад аркылуу өтүп жүргөнбүз мурда. Азыр мына Камчыбек Кыдыршаевич как раз ушул маселеде Өзбекстанга маселени коюп, жана маршрутка жеңил машина менен каттагандарга уруксат берүү бир маселесин чечип элге жеңилдик кылып берсек, ошондо Андижан аркылуу дагы Ош Бишкекке каттагандарга дагы бир 100 километрге жакындап калат экен. Ал жак бул жак. Ушул маселелерди бир эсиңиздерге салып койсом. Мен ушул сунуштарым. Рахмат. Рахмат. Кудай буйрса.